Жаңы достукта алгачкы түшүм терилүүдө Махмутованын күнөсканасында мынтип бадыраң бышып, терилип сатыкка чыгып жатат. Махмутова түшүмгө береке болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Түшүмдүүлүк кандай? Түшүмдүүлүк жакшы, Кудайга шүгүр. Биз ойлогондон да жакшы. Күнөскананын аянты 3 сотук. Ага март айында Экватор сортундагы бадыраңдын 1000ге жакын көчөтү отургузулган. Махмут Байдиев терген түшүмдү жаңы Достук айылынын тургундары эле сатып алууда. Мындан сырткары жергиликтүү базарга да алып чыгып жатканын айтат. Даяр болуп жетип калганда мындай чоң да. Ушуларды мындай кылып эле кол менен астынан же болбосо кайчыны ишетебиз, кайчы менен эле үзүп кыркып алабыз. Эми бирок буга өтө этияттык менен мамиле жасаш керек. Денесине закка тийбей турган кылып, териси сыйрылып кетпей турган кылып. Биринчи үзүмдү 9 апрелде үздүм. Анан 2 күн өткүзүп 3 күнү 12 апрелде, анан кече 14 апрелде үздүм. Кечегисинде болсо 78 килограммдай тердик. Бул барган сайын ушинтип көбөйө берет. Мындан буягы жетилип, мана бой өскөн сайын түшүмдү көбүрөөк берип, көбүрөөк эме боло берет, терилет. Сатканда баштап ушул айылдагыларга эле группаларга жазып таштап койдум эле, үйдөн келип эле алып кетип атат да. Махмут мырза өткөн жылы чек арадагы Достук айылынан үй бүлөсү менен көчүп келип, шаар четинде жаңы түптөлгөн мына ушул жаңы Достук айылына жайгашкан. Отурукташар замат эле ушул күнөсканасын куруп, дыйканчылыкка киришкен. Жаңы айыл, жаңы жер. Эч нерсе жок, багдарак жок. Мынча семья жан багыш керек. Ар нерсени ойлойт экенсиң, анан отуруп ушул башка идея кирди. Анан мамлекет тарабынан бизге бөлүнүп берилген баягы аякта калган багдарабызга, мына кухня, баня дегендей ар кандай эмелерге, хозпостройкаларга бөлүнүп берилген акчаларны анан мындай жөндөн жөн кетирбейин, ошону карманып калайын, бирдемеке куруп калайын деген максаттан анан үй бүлөбүз менен ушуну чечип, анан кийин эле ушуну курдук да. Ошол каражатка. Канча кетти бул? Бул мына өзү каркас, мына умный печкалар деп коет азыр, акылдуу печкалар менен. Бар болуп, ошондо булар материалды Оштон алып келишти, Өзбекстандан чыгарышыбы аяк-баяк болуп, ошондо 700 000 кеткен. Анан сырткары мен мына шлянгаларды алдым. Топурак, бул жеринен көрүнгөн таштагы жерлерчи. Ташын тазалап дагы, тазалап болгон соң бул жерге 4 чоң машинада, ховода топурак сатып алдым. Маалым болгондой, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек араларынын такталышы менен Баткен районундагы алмашылган айылдардын тургундары мына ушул жаңы Достук айылына көчүрүлгөн. Учурда айыл тургундары жай турмушун кечирип, короолоруна бак отургузуп, күнүмдүк тиричилик менен алек. Ал эми мамлекет айылдын ген планында каралган бала бакча, мектеп, ФАП өңдүү соц объектилердин курулушун жүргүзүүдө. Заманбап үлгүдө түптөлгөн жаңы Достук айылында 181 кожолук бар. Мингүл Көчөрова, Куштар Абдикаар уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.